Айгүл Жапарова, кайнагам Сабыр түрмөдөн барса, атама Сабыр келди десе, атам болсо Садыргана деп. Экс-депутат Садыр Жапаров Кумтөрдөгү чындыкты ачыкка чыгарам деп бийлик жек көргөн адамга айланган. Күнөөсү далилденбесе дагы 11,5 жылга кесилген Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл эже менен баарлашып, айрым суроолордон жооп алдык. Айгүл эже, кайнатаңыздын арты кайрылуу болсун. Нургожо ажы баласы Садырды күтө берип, чыдамы кетип, дүйнө менен кош айтышкандай көрүнөт. Ооба, ошондой болду окшойт. Атам үчүн Садырдын орду башкача болчу. Ал Садырды жанындай көрчү. Ал тургай Садыр камалып кол салууга туш болгондо кылгырып көзүнөн жашы куюлуп, атамдын ыйлаганын көрүп, карап тура албай да калганбыз. Атам, Садыр неге мындай кыйынчылыкка туш болду? Ага кимдер, эмне үчүн кол салды деген суроого жооп издеп, президенттин кабыл алуусунда болууга аракет кылды. Бирок президент кабыл алган жок. Атам кусалыктан каза болду. Ал Садырды көрбөй арманда кетти. Ооруп калганда дагы көзүнөн жашын кылгыртып, Садырды эстеп ыйлай берчү. Кайнагам Сабыр түрмөдөн чыгып, атама учурашканы барганда, ошол жердегилер Сабыр келди дешиптер. Атам болсо Садыргана дептир. Атамдын ушул сөзүн укканда жүрөгүбүз да бир жолу тилинди. Көрсө жарыктык атам өмүрүнүн акырына чейин уулу Садырды күтүптүр. Шаардык сот 1-май райондук сотунун өкүмүн күчүнө калтырып койгондо, эркиндикке чыгарбасына көзү жеткенби же чыдамы түгөнгөнбү, бул дүйнө менен кош айтышып кете берди. Өлүмдөн эмес, Садырды көрбөй калуудан корком деген атам, уулун мокуму канып кучактап, мойнунан жыттап, маңдайынан бир эле жолу сүйгөнгө зар болду. Садырды атасына топурак салдырбай кордогудай ал эч кимдин ата-энесин өлтүргөн жок эле го. Атам бул дүйнөдөн өзүн күнөөлөп жүрүп, өтүп кетти. Мен Кыргызстанга кел дебегенде Садыр келбейт эле. Кумтөрдөгү чындыкты ачыкка алып чык дебегенимде ал алып чыкпайт эле. Мен Кумтөрдүн маселесин иликтегенди токтотпо дегеним үчүн ушундай күнгө туш болду деп өзүн өзү күнөөлөгөн ой акыры атамды алып тынды. Жок дегенде ата баланы бир жолу жолугуштуруп койгондо атам арманда кетпейт эле. Көк сөзү сулмак, мынчалык куса болмок эмес. Атам ооруп жатканда дагы жогору жактагылар көрүнгөн шылтоону айтып, бир жолу да жолугууга уруксат беришкен жок. Ал түгүл ата салтын бузуп, болбогон нерсени шылтоолоп, атасына жанындай көргөн баласын топурак салдырууга да караманча каршы болушту. Кыскасы, Садырды сындырып, психологиялык жактан басым кылыш үчүн атама топурак салдыртпай, жаназасына тургузбай, сөк узатуу зыйнатына катыштырбай коюшту. Жогорку жактагылар ата баланы тирүү кезинде жолуктурууга каршы болушса да, өлгөндө топурак салдырып, уулдук парыздарын аткартып коюшса болмок. Садырга жасалган мамилени мен душманыма дагы каалабайм. Тиешелүү жактын баарына кайрылып, Садыр сөк узатуу зыйнатына катышып, атамдын жаназасына туруп, ыраазычылыгын берип, тирүү кезинде дагы көрө албаса дагы, атамдын жаагынан сылап, чекесинен өп, акыркы сапарга узатышына мүмкүнчүлүк берет деген аракетибизден майнап чыккан жок. Атасына топурак салдыртпай койгудай, Садыр эч кимдин ата-энесин өлтүргөн эмес. Ал кайда иштебесин таза иштеген, эч кимге кара санаган эмес. Ал элдик адам болгон үчүн сунушталган ири суммадагы каражаттардан дагы баш тартып, мамлекетибиздин келечегин ойлогон. Таза иштеген адамды каралаш үчүн жабырлануучусу жок болсо дагы камап, атасына топурак салдыртпай кордошту. Ал атанын уулу, мекенчил, мамлекетин сүйгөн инсан болгон үчүн ушундай тагдырга кептешти. Өч алуунун дагы чеги болот го. Булар абдан аша чаап кетишти. Эмне дейин? Алтын башы аман болсо, бул күндөр дагы өтөр. Садыр атамдын бейитине барып, Куран окуган күнгө жетер. Садыр байке камалгандан кийинки жагдайдан турмуштук сабактарды алдыңызбы? Албетте, жашоону башка жагынан карап калдым. Адамдар той берем, тойго барам, көйнөк алам, машиненин мыктысы менен деп жан талаша берет экенбиз. Бирок ага окшогон майда барат нерселерден амандык жогору турарын билдим. Үй бүлө мүчөлөрү чогуу туруп, ата бала чай ичкендин өзү бакыт экенин сездим. Баса атам ооруп калганда неберелери ыйлап, көтөрүп, колунан өп, атамдын амандыгын тилеп, ооруканада күн түнү кезек менен карашканы жүрөгүмдү жылытты.
Чоң ата менен неберенин ортосундагы жакындык көзүмө жаш алдырды. Тарбиябыз бекер кетпептир деп Кудайдын мунусуна да шүгүр деп кылдым. Себеби бүгүн чоң атасын алаканына салып, сыйлап, көтөрмөк турсун, келсе араң саламдашкандар да эле бар. Атам өрнөктү жашап, бирок өкүттө кетти. Нуркожо атанын акыркы сөзү эмне болду? Садыр болду. Садырды күтүп, садырды сагынып, садырды көрбөгөнүнө сана аркап кетти. Атамдын жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Жараткан бейиштен орун берсин. Атам 84 жашка чыгып, өрнөктү жашады. Бирок өкүттө кетти. 1-Май райондук сотунун чечими чыккандан бери Садыр Бакиге жолугууга мүмкүнчүлүк болдубу? Мүмкүнчүлүк болгон жок. Баардык сотко бир канча жолу кайрылганбыз. Бирок майнап чыккан жок. Боорду эзип печат жок деп шылтоолорду айтышып, Садыр менен жолугушуума мүмкүнчүлүк беришкен жок. Садырды сотто гана көрүп, баш ийкеп, кандайсың деп көздөрүбүз менен сүйлөшкөнүбүз болбосо, көптөн бери маңдай тескей отуруп сүйлөшө элекпиз. Сиздерде шаардык сот 1-Май сотунун чечиминин күчүндө калтырбай, аз болсо да камоо мөөнөтүн азайтат деген үмүт болгонбу? Ооба, негизги жабырлануучу делген Эмилбек Каптагаев мырзалык касиетин көрсөтүп, Садырдын ак жерден камалып жатканына абийири жол бербесин. Адамды жөн эле каралап, камоого каршы экенин айтып, Садырды актап бергиле деген өтүнүчү менен шаардык сотко арыз менен кайрылган. Тилекке каршы күнөөсү далилденбесе дагы жогорку жактагылардын тапшырмасын аткарып, шаардык сот 1-Май райондук сотунун чечиминин күчүндө калтырып койду. Алардын мындай жоругуна мен эмес, Эмилбек Саламатович да жини келип ызаланды. Бир жылын эмес, бир күнүн да кыскартпаганына күбө болгонубузда адилеттүүлүктөн түңүлүп кеттим. Болбосо ага чейин аз болсо да жылын кыскартып, кичине болсо да жазасын жеңилдетет деген үмүтүбүз зор эле. Уулуңуз Рустам Садыр Жапаровдун баласы болгон үчүн запкы тартып 6 ай СИЗОго отуруп, 1 жылга шарттуу түрдө кесилди. Маңдайыңызга келгени аз болсо да жүрөгүңүз ылдыйлап, санааңыз азайдыбы? Ооба, Рустам эч кандай мыйзам бузбаса дагы, эч кимге кол көтөрбөсө дагы, жок жерден камалып 1 жылга шарттуу түрдө кесилди. Ал Польшадагы университеттердин биринде окуучу. Атасына учурашам деп Кыргызстанга келип, ойдо жок жерден камакка түшүп, Садырды тосуп алабыз деп уюшулган митингде камакка алынган 12 тарапташынын бири болуп, 6 ай СИЗОдо жатты. Кичинекей бөлмөдө кыймылы жок жата берип, буту оору таап алды. Ал жерде 3 жыл жаткан адам кыймылдын аздыгынан таманы эч нерсени сезбей калары айтылууда. Себеби СИЗОдо бүгүнкү күндө ылайыкталып салынгандан көп адам жатат экен. Рустам маңдайыңызга келгече эмнелерди ойлоп кыйналчу элеңиз. Эч кимге катуу айтпаган, бирөөнүн буюмуна тийбеген тартиптүү жаш баланын психологиясы бузулуп калабы, түрмөдөгү жаман нерселерди өзүнө сиңирип алабы деп балам жанына келгиче ичкеним ирим, жегеним желим болуп жатты. Өзгөрбөптүрбү? СИЗОдон чыккан күндөрү көп сүйлөбөй сактанып жатты. Көрсө ал жакта ар бир сөзгө жооп бергендиктен ашыкча сүйлөбөйт экен. Рустам өзүнө келгиче ар кайсын ойлоп кыжаалат болду. Кудайга шүгүр, азыр кадимкидей күлүп биз менен аралашып калды. Азыр уулум маңдайымда болсо да, түндө бир маал уктап жатса да карап келем. Тынч эле уктап жатабы же чоочуп жатабы деп санаргай берем. Кызыңыз Жанайым атасы менен агасынын камалганын билдиби? Алардын сотуна бардыбы? Билди. Бир сапар Жанайымды уулум Рустамдын сотуна ээрчитип бардык. Ал агасын решеткада отурат деп элестетпептир. Рустамды көрүп, өзүн жоготуп ыйлап калды. Өспүрүм курагында атасы менен агасынын камалышы анын психологиясына терс таасири тийбесин деп, андан кийин алып барбай калдык. Уйкум качып, азаптуу күндөрдү баштан кечирип жатсам да, өспүрүм курактагы уул кызыма азыркы жагдайдын кесепети тийбесин деп, алардын көзүнчө жалаң гана жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, өзүбүздү зордоп болсо да жылмаябыз. Анткени азыркы тарткан азабыбыз алардын көз алдында, жүрөгүндө кара так болуп калышын каалабайм. Жашоолору таза, барактан башталып, так түшүп булганбасын деп аракет кылам. Жетишерлик көңүл бура албай калбайын деп, эже агайларына бат-баттан жолугуп, окуучулар арасында атасы камалып жатат деген өгөйлөнбөсүн деп аракет кылам. Акыркы мезгилдеги абалдар сизди кайсыл тарапка өзгөрттү? Акыркы мезгилдеги жагдайлар мени мурункудан да чыйрак кылды. Мурдагыдан да кайраттуу болдум. Анткени мен чөгүп, көз жашымды көл кылып ыйлап отуруп алсам, эч нерсе өзгөрбөсүн. Камакта жаткан уулума, өмүрлүк жарыма жардам бере албасымды түшүнүп, белимди бекем буудум.
Анткени Кыргызстанда мамлекеттик машина иштеп жатат. Күргүчтөгөн система бар. Дегенибиз менен адам камакка түшсө, аны коргоп калар эч нерсе жок экенине көзүм жетти. Себеби акыйкатчы дейбиз. Адам укугун коргогон комиссиялар дейт. Анын баары жөн эле иштеп, башына иш түшкөндө эч нерсеге араачы боло албасын билдим. Айтайын дегеним, кыйынчылыкка кептелгенде өзүң менен өзүң алпурушуп калат экенсиң. Мен жарым жылдан бери мына ушундай абалда жон терим менен сездим. Бирок мен да аял экем, канчалык кайраттуу болуп, көз жашымды эч кимге көрсөтпөөгө аракет кылганым менен Садырга 1-Май райондук сотунун адилетсиз чечими чыкканда өзүмдү кармана албай калдым. Себеби аны күнөөлөп жаткан 4 берененин 3-өндө актап, 4-сүндө чоң мөөнөт менен күчөтүлгөн режимде 11,5 жылга кесилсин деген өкүм чыкты. Башында акталат деп үмүт кылып жаткан тарапташтарыбыз шалдайып, нааразычылыгын көз жаштарын чыгарып калышты. Биз тааныбаган эле аксакал Садырдын ак жерден камалып жатканына ич ачышып, бийликке нааразы болуп, көзүнүн жашы коюлуп жатканын көргөндө токтоно албай мен да ыйлап жибердим. Көптөрдүн жүрөгүн ооруткан үнсүз ый, митинг күн мурун тандардалганбы? Анын баары ойдо жок жерден уюшулду. Анткени Садырдын сотунун 1 күн мурун митинг кылууга тыюу салынган токтом чыкты. Бирок Садырдын тарапташтары өкүм чыгат деп Кыргызстандын туш тарабынан келе башташты. Аларды токтото алган жокмун. Садырды чоң кылмышкердей чоң мөөнөт берип, күчөтүлгөн режимде камалат деген чечимди укканда ошол жердегилердин баары ыйлашты. Нааразычылыгыбызды айтканга, тынч митинг өткөргөнгө тыюу салгандыктан үнсүз ый, үнсүз митингди уюштурдук. Азыр ошол үнсүз митингди тигил сайттан көрдүм. Бул социалдык тармактан көрдүм дегендер көп. Бирок мен үнсүз ый, үнсүз митингди көрүп, ошол акыбалга түшкүм келбейт. Ошон үчүн кайра баштан көрө албайм. Жолдошуңузга кол салуу болгонун укканыңызда кандай абалда болдуңуз? Бир жума бою денемди майда калтырак басып, жараткандан Садырдын амандыгын эле тилеп калдым. Кудай бар экен. 5,5 саат дегенде кайра өзүнө келтирди. Суперинфо сайтына кансырап, өзүн жоготуп жаткан сүрөтү чыкпаганда, кандай кол салуу болгонун, кайсыл жеринен жарат алганын билбей калмакпыз. Ошол сүрөт жарыяланып кеткенде аргасы жок бийлик Садырдын өзүмө өзүм кол салдым деген видеосун жарыялашты. Болбосо эл көтөрүлүп кетмек. Кээде азап чеккениңизде Садыр байке Кыргызстанга келбегенде мындай күнгө туш болбойт элек деп өкүнүп кетесизби? Ооба, кээде аялдык кылып, Садыр Кыргызстанга келбегенде мындай күндү көрүп, санаанын сары суусун ичип кыйналбайт элек. Эч ким жапа чегип, азап тартпайт эле деп 1-2 жолу айтып жибердим. Бирок Мекенчил партиясынын мүчөлөрү анда Садыр бир аялдын күйөөсү, бир үй бүлөнүн атасы эле болуп калмак. Азыр Садыр камакта жатса да, баарыбызга ата, баарыбызга күйөө дешет. Чындап эле бийлик Садырды сындырып жок кылгысы келгени менен эл арасында анын кадыры ого бетер өсүп, ага элдин назары түштү. Садырдын алтын башы аман болсо, бул күндөрү да жеңет. Эл уулуу болуп эркиндикке да чыгат. Ошол мезгилде азыркы тарткан азабыбыз, төгүлгөн көз жашыбыз эч нерсеге арзыбай калат деген үмүт кылам. Кыйын күнгө туш болгондо кимдер көбүрөөк колдоо көрсөттү? Карапайым эл. Элден айланса болот экен. Кайда барбайын, кимге жолукпайын, Садырдын амандыгын тилеп, ага баталарын берип отурушат. Ошол карапайым эл мага да дем күч берди. Элдин колдоосун көргөндө жакшы нерседен үмүт кылып жашагын келип калат экен. Каражат жагынан деле ошол карапайым адамдар көп колдоо көрсөттү. Айтайын дегеним, чет мамлекетте иштеп жүргөн кыргыз мигранттар Садырдын 12 тарапташынын тамак ашын көтөрүштү. Азыр алардын 8-и чыгып, 3-өө Россиянын жарандыгын алган үчүн 4 жылга, бирөө мурда иш козголгон үчүн 8 жылга камалды. Чындыгында 8 жылга камалган таластык жигиттин 7 баласы бар. Баласы аталап, сотто ыйлап, баарыбыздын жүрөгүбүздү титиреткен. Кең пейил, айкөлдүгүнө эч нерсе жетпеген жигит саясат үчүн камалып, жок жерден азап тартып отурат. Кыскасы бийлик Садырды сындырып, башкаларга сабак кылабыз деген максат менен мекенчил, патриот жигиттерди да кошо ак жеринен камады. Камакта отурган мигрант жигиттердин да кылдай күнөөсү жок. Садырдын тарапташы болгон үчүн, Садырды колдогон үчүн азап тартып жатышат. Камчыбек Ташиев досу Садырдын колунан өпкөнү көп кишини таң калтырды. Анын бул кадамын кандай бааладыңыз? Негизи Садырдын санаалаштары, кесиптештери, ага эжелери сотко келди. Жылуу сөзүн айтып, колдоолорун көрсөтүштү. Камчыбек Ташиев атама барып, Садырдын колун өбүп,
ак жүрөк экенин билгизди. Эч ким биз Камчыбек Садырдын колунан өбөт деп күткөн эмеспиз. Адамгерчилигине, досунун башына кыйын күн түшкөндө кол сунганын жигиттик сапатына ыраазы болдук. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар.